Так точно барам дедим. Рашид ага 1952-жылы Кызыл Кыя шаарында төрөлгөн, бала чагынан сабакты бештеген балдарга окуган, ата-энеси мамлекеттик кызматтарда иштеп, балдарын мекенчилдикке тарбиялаган. Рашид Өмүрзаков мектепти аяктаган соң Ташкенттеги жогорку курама командалык окуу жайына тапшырып, ийгиликтүү аяктаган. Жүрөгүндө аскердик кызмат калыптанган кыргыз жигити ар бир тапшырманы тыкан, дыкат аткарууга белсенгени менен айырмаланып турчу. Афганистанга барабыз деген сөздөр болуп жүргөн эле. Андан биз анча ишенбей, мына жаңы жыл келе жатат. Учениеге барып кайтып келсек керек деп ойлогонбуз да. Ошол мезгилде карталарды бизге берген. Карта склеили. Көрүп Афганистан, Кабул столица 5 миллион. Кандагар 3 миллион. Герат 2,5 миллион. Кандай чоң шаарлар бар экен. Барып ал жерге ресторандарга барабыз деп ойлогонбуз. Күлүп, ойноп жүрөбүз деп билген эмеспиз да Афганистан кандай өлкө. Атайын буйрук менен Венгрия жергесинде кызмат өтөгөн. 1978-79 жылдарда түрк аскер тобунда болгон. 1979-82 жылдары аткычтар батальонунун командири болуп шайланган. Аскердик академиясында билим алды. Украинадагы аткычтар полкунун штабынын командири болгон. Ар намыстуу, антына бек турган кыргыз жигити 1988-89 жылдарда Афганистан республикасында кызмат өтөйт. Кабул шаарында кан майдандагы азаптуу күндөр, 3 күндөп суусуз калган, ачкачылык, жааган ок, жарылуудан жапа чеккен аскерлер. Канжыттанган чөл талааларды эстеп, каарманыбыз көзүнө жаш алды. Ужгород деген шаар бар, Закарпатье. Ал жерде мен начальник гарнизона болуп жүргөмүн, депутат, командалык полком имени советско-болгарской дружбы. Бүт баары жакшы. Мен боюнча документальный фильм чыккан «Побратимы» деп. Афганцы, Болгария, Тодор Живков, биз совместно Болгариями. Бул фильм диплом первой степени занял мен Доме кино в Москве. Өзүм көрүп, ага 3 мындай бобиналар бар эле. 4 бобина подарок беришкен эле. Ал болсо Украинада кылган. Жан дүйнө ıyы деген ырды жүрөгүнөн ыйлап жазган. Көз алдына аскерлердин буту колунан ажыраганын көрүп турду. Айла жок эле, аскердик буйрукту так аткаруу менен бирге ширелишкен боорукердик жана жоопкерчилик коштоп жүрдү деп эскерет каарманыбыз. Эки уулу аскердик жогорку окуу жайын бүтүрүшкөн, Украинадагы согушта кызмат өтөп жүрүшкөн. Бирок 1 жылдан бери кабары жок деп муңканат. Бизде аскер жетекчилер аз болгондуктан ошол убактагы Советтер Союзунда бүт кызмат кылып аткан биздин жогорку кызматтагы офицерлер, аскер башчыларын чакырып келишип, алар бизде аз санда болсо деле ошолор баарын чакырып келип, ошол убакта ошол биздин Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түптөгөнгө өздөрүнүн салымын кошкон. Советтер Союзуна жана Кыргыз мамлекетине кызмат өтөгөн ардактуу ардагер бүгүнкү күндө Манас шаарында жашап жатат. Үй бүлө күтүп, 2 уулу жана неберелери бар. Сиз биздин насаатчыбыз, биздин баатырыбыз, ошо келип, убактыңызды бөлүп келип, бизге ушундай. Манас шаарында 117 ооган согушунун ардагери бар. Бүгүн шаардык мэрия атайын иш-чара өткөрдү. Ооган ардагерлердин эрдиги бааланып, атайын сый белектер тапшырылды. Пешенебиз ошого бүткөн экен, ооган жергесине барып, ошо элди жерде сактап, кыргыздын чыган жигиттери аябай көп арабызда. Ошол жерде жанагы мамлекеттик чоң сыйлыктарга, боевой награда деп коет, ошондойго ээлеп келген Кызыл Жылдыз ордени, андан кийин жанагы за отвагу, за боевые заслуги деген мамлекеттик сыйлыктарга ыйгарылган жигиттерибиз бар арабызда. Бул күн эрдикти, кайраттуулук жана мекен алдындагы эт милдетти эскерген күн. Ооган согушу көптөгөн үй бүлөлөрдүн жүрөгүндө өчпөс из калтырды. Кыйын кезде аскердик милдетин аткарып, антына бек туруп кызмат өтөгөн жоокерлерибиздин эрдиги тарых барактарында төгүлүп сакталат. Биз бүгүн ошол жылдардын оор сыноосун баштан кечирген ардагерлерибизге терең таазим этебиз. Сиздердин кайраттуулугуңуздарга, чыдамкайлыгыңыздар жана мекенге болгон берилгендигиңиздер жаш муун үчүн чоң үлгү болуп саналат.
Мезгил бизди тандаган дешет эрктүү ардагерлер. Алар бүгүнкү күндө өлкөнүн стабилдүүлүгү үчүн ар тараптуу кызматтарга даяр турушат. Эң чоң байлык бул тынчтык экендигин туу тутушат. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Манас шаарынан.